إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. O bolu Allah subhanahu wa ta'ala çeksiz maqtolor. Андан соң пайғамбарыбыз Мұхаммед саллаллаху алейхи саламға Аллах тағаланың салауат саламдарын айтып, сүйікті пайғамбарыбыз Мұхаммед саллаллаху алейхи саламдың өмір баянын оқуын улантабыз. Қараңыздар, сіз менен біз өткөнкү сабагыбызда пайғамбар саллаллаху алейхи саламдын Бадыр согушунан утуп келүүсү жөнүндө, утуп келгенден кийин Мединеде кандай кабыл алды, ошол эле утулуу кабарыны Мекке мушриктери кандай кабыл алды, ошол жөнүндө токтолгонбуз. Андан кийин бул кубаныч уланып дээрлик бир жыл өткөндөн кийин дагы бир чоң согуш болду. Бүгүн иншаллах ошол жөнүндө сөз кылабыз. Ага чейин кээ бир окуялар болгон, ошол окуяларга кыскача токтолуп өтөбүз. Эң акырында өткөнкү сабагыбыздын аяк жагында Шаас ибн Кайстын фитнасы жөнүндө сөз кылганбыз. Жөөт болгон, карып калган, белди бекчейип калган мусулмандарга ушунчалык жеңип көрүүсү, айрыкча мусулмандардын ынтымактуулугу ал инсанды ушунчалык жүрөгүндөгү жанагы жек көрүүсүн, көрө албастыгын ушунчалык козгоп, ал инсан эмне кылды? Ансарилерден болгон Аус жана Хазрачты эмне кылып жиберди? Козгоп, бири-бирине каршы коюп, экөө эмнен уруштуруп жибере жаздады. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи салам келип, аларды эмне кылды? Жанагы өзүнүн жакшы насааттары менен токтотуп калгандыгы жөнүндө сөз кылганбыз. Андан кийин бир окуя болду. Бану Кайнука деген ууру, Бану Кайнука еврей уурусу эмне кылат? Жанагы келишимди бузуп жиберет. Караңыздар, пайгамбар саллаллаху алейхи салам Мединеге келгенде эң биринчи кылган иштеринин бирөөсү эмне болгон эле? Мусулмандардын ортосундагы абалды оңдоо болгон. Анан мечит курган, андан кийин мусулмандардын ортосундагы абалды оңдоп, экөөнү үлпөттөштүрүп, эки жамаатты. Андан кийин эмне кылды эле? Жанагы өзүнүн ичара ушундай тынчтыгыны орнотуу үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошо Мединеде жашаган жөөттөр менен тынчтык келишим түзгөн. Бул жөнүндө айтып өткөнбүз. Жөөттөр 3 кабила, 3 ууру бар эле. Негизинен ошол 3 ууру жашашат эле Мединенин ичинде жана Мединенин айланасында. Алар кайсы десе, Бану Кайнука, Бану Надир жана Бану Курайда. Ушул 3 ууру жашайт эле. Ошол 3 уурунун дагы эң күчтүүсү жана Мединенин ичинде мусулмандардын районунун алдында өздөрүнүн ошо Кайнуканын району болгон, ошол жерде жашаганы Кайнука деген болгон. Кайнука өзгөчөлүгү, алар эмне кылган? Зергерчилик кылган. Базарларды бүтүндөй эмне кылган? Зергерчилик жана темирчилик ушундай кесиптерге ээ болуп туруп, ошол жаатты бүтүндөй өзүнө колго алган. Негизи эле эгер эстесеңиздер, биз ошол учурда ошол жөөттөр жөнүндө токтолгондо бир нерсени айтып өттүк эле. Мединанын эң кирешелүү булактарыны жөөттөр алып койгон эле. Алда болсо даан, импортту дагы, экспортту дагы толугу менен еврейлер ээлик кылып алган. Жана курал жарактарды чыгарууну дагы, жана курал жарактарды сатууну дагы ушулар эмне кылган? Колго алган эле. Бул нерсе эмне үчүн айтып өтүп атабыз, бир туугандар? Кайсыл ууру болобу же кайсыл кауым болобу экономика жактан күчтүү болсо, ал башка уурларга же башка мамлекетке эмнесини өзүнүн таасирин тийгизүүгө өбөлгө түзүп берет. Еврейлердин ошол жанагы темирчиликте, зергерчиликте, ушуга окшогон нерселерди эмне ошол кесиптерди толугу менен өздөштүрүү, бул эмне ошол ислам келгенге чейин жанагы араптарды үстүнөн үстөмдүк кылып, аларды каалагандай калчап турганга себеп болуп берген. Чүнктүбү? Ошол себептен эмне кылган? Алар куралды саткан, анан ошол куралды иштетпесе, ал курал заңдап кетпейби? Эми ошол куралды иштетүү үчүн жаңыдан жанагы жөөттөргө келип курал алып кетүүсү үчүн эмне кылган? Ортодо ичара эмнени козуткан? Фитна кылган, ичара жана жаңжалдарды козутуп турган. Бул алардын адаты, бир туугандар. Еврейлер бүгүн эле мусулмандардын ортосуна ызы чуу салып, ичара жаңжалдарын козгой турган сыпатка ээ болуп калган жок. Булар эзелден ушундай. Бир туугандар, жөөттөрдүн караңыздар, пайгамбарларды өлтүрүп жибергени өзү сиз менен бизди аларга жиркенич көз караш менен караганга себеп болуш керек. Пайгамбарларын өлтүрүп жиберген. Элестетиңиз, Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламды эмне Мекке мушриктери каршы чыгып өлтүрөбүз деген үчүн Мекке мушриктери канчалык жек көрөбүз, туурабы? Алар өлтүрүп жиберишкен.
Закарияның уулу Яхьяны өлтүрүп жиберген сыяктуу жана канчалаган пайгамбарларды өлтүрүп жиберген, канчалаган пайгамбарларды доомат кылган, Иса ибн Мариямды зынадан төрөлгөн бала деген валиядан биллах ушуга окшогон айтса аягы жок ушунчалык эмне кыянатчы эл экендиги сиз менен биз тарыхты окумайынча билбейбиз. Бүгүнкү күндө еврейлердин абалын карап, еврейлер мусулмандарга жакын же болбосо еврейлер мусулмандарга эч кандай зыян бербейт деп үстүнөн караган кавым ошондой баа бериши мүмкүн. Бир туугандар, еврейлердин тарыхын окуңуздар. Еврейлерди билүү үчүн Куранга көз багыңыздар, назар салыңыздар. Куранда Аллах субханаху ва таала ушул Куранды ачканда эле биринчи Фатиха сүрөсү келет, андан кийин Бакара сүрөсү келет. Бакара сүрөсүнүн 40 аятынан 120 аятына чейин Аллах субханаху ва таала Бану Исраил жөнүндө сөз кылат. Бану Исраил жөнүндө сөз кылат жана алардын кылган кыянаттыгы жөнүндө сөз кылат. Алар бир эле кыянаттык менен чектелип калган эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи саламга ушундай аяттардын түшүп туруусу дагы пайгамбар саллаллаху алейхи саламга эмне эле эскертүү эле. Алар менен кандай мамиле кылыш керек? Алар менен мамиле кылууда кандай чараларды колдонуш керек? Мындайча айтканда дистанцияны кандай кылып сакташ керек? Бул баардыгы Аллах субханаху ва таала тарабынан пайгамбар саллаллаху алейхи саламга жана мусулман үммөтүнө ишарат берип тургандар. Еврейлер кимдер? Алардын чыныгы жүзүнү билиңиздер. Кур'ан сиз менен бизге баяндады деп. Ушул Бану Кайнука караңыздар, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салам тынчтык келишимин эмне кылган? Тынчтык келишимине келген уру болуп эсептелет. Тынчтык келишимине түзгөндөн кийин бир туугандар, бул бүгүнкү күндөгү эмне адамдар жазган ошол дүйнөлүк ааламдын мыйзамынын негизинде дагы тынчтык келишими бар өлкө бирине эмне согуш ача турган болсо, бул эмне военное преступление деп коет, чоң аскердик кылмыш катары бааланат. Мен сиздерге кыскача бир тарыхты эскерип өтөйт. Япония Перл-Харборго согуш жарыялаган. Перл-Харборго согуш жарыялап, бул 2-чи дүйнөлүк согушта. Ошондо Япония жанагы тынчтык келишимини бузгандыгынын кабарын жеткизген, жөнөткөн, бирок ал жетпей туруп, жанагы япондор 1-чи Перл-Харборго бомба таштап, эмне кылып жиберген, согушту жарыялап жиберген. Ошол себептен буларды кылмыш жазасына тарткан, мындайча айтканда военное преступление деген дагы бүгүнкү күнгө чейин Япониянын аскери жок. Ошол 45-жылы аларды бул нерседен кыркып салган. Япония ушундай держава болоюн деген өлкө болгон да. Айтайын деген нерсе, тынчтык келишими бар өлкө тынчтык келишими бузса, бул чоң аскердик кылмыш катары бааланат. Эми караңыздар, пайгамбар саллаллаху алейхи салам менен Бану Кайнука тынчтык келишими бар эле. Бирок эмне кылды? Ал тынчтык келишимини пайгамбар саллаллаху алейхи салам бузган жок. Өткөнкү сабагыбызда биз бир нерсеге токтолуп өттүк. Пайгамбар саллаллаху алейхи салам жана ошол коомдун эмнелери, алтын доордун мусулмандары эч качан биринчи кыянатты кылган эмес, бир туугандар. Биринчи эч качан кыянат кылган эмес. Тынчтык келишими бар өлкө менен эмне кылган? Дайыма ошол келишимдин негизинде жашаган. Пайгамбар саллаллаху алейхи салам ушундай жашап турган учурда жанагылар өздөрүнүн күчтөрүнө таянып, себеби алардын 700дөн ашуун мындай согушка даяр болгон эркектери бар эле. Эгерде мобилизация кыла турган болсо, 700дөн ашуун курал жаракчанын толугу менен, орус тили менен айтканда дазубов вооружен болгон эмне эркектери даяр эле. Булар ушул күчүнө таянып эмне кылды? Жанагы жерде мусулмандарды каалагандай шылдыңдай баштады. Мусулмандарды жемелей баштады. Мусулмандарды кемсинтип, мусулмандар ошолордун базарына кирет. Эми бир шаарда жашагандыктан алар мусулмандардын шаарына кирип, эмне өз ара соода саттыгын жүргүзө берет. Бирок алар мусулмандар алардын кварталына кирип соода саттык жүргүзгөн учурда алар мусулмандарды өтө жемелөөгө өттү. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи салам, Абу Дауудтан келет, бул хадис Ибн Аббас риваят кылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи салам ошондон кийин аларды баардыгын чакырып туруп эмне кылат? Насаат кылат. Бул кылган нерсеңиздерди токтотуңуздар, жакшы сөздөр менен насаат кылат. Бирок алар эмне дейт? Эй Мухаммад дейт, сен дейт Бадырда согуштан эч кандай мындайча айтканда практикасы болбогон адамдарды утуп алып өзүңчө кыйынсынбагын. Сен эгерде мына биз менен согушсаң, көрөсүң кимдин баатыр экендигини. Чыныгы согушта ошондо көрөсүң дейт. Бул сөзү менен алар бир тараптан жанагы тынчтык келишимини бузуп согуш жарыялаганга барабар эле. Бирок албетте сөз менен алар ошо тынчтык келишимини бузгандыгын айтпагандан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул нерсеге көп деле көңүл бөлгөн жок. Бирок алар орус тили менен айтсак вызов таштаган эле. Эмнеге? Мусулмандар менен согушууга даяр экендигине. Мусулмандар менен тынчтык келишими бар. Бул нерсе такыр болбош керек өзү. Бирок алар эмне андай келишимди сактай турган эл эмес, бир туугандар. Ойлобоңуздар, бүгүнкү күндөгү Израиль
мисалы Палестина менен экөө тынчтык келишимини сактап, тынчтык келишимине келгенден кийин тынчтыктуу жашайт деп. Бир туугандар бул убактылуунча алар күч кубатка ээ болуп, качан мүмкүнчүлүк тапканда кайра тынчтык келишимин бузат, кайра мусулмандарды өлтүрүүнү уланта берет. Бул адаттагы нерсе, алардын адаты, табияты алардын. Бир туугандар пайгамбарларын өлтүрүп жиберген коомдон дагы андан жакшы кандай нерсе күтсөк болот. Бану Кайнуканын жогоруда айтып өткөндөй, жообу ачыктан ачык согуш жарыялоо мааниси бар эле. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул нерсени сабырдуулук менен кабыл алды. Тишини тишке басып, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жана сахабалар бул нерсенин бардыгын сабырдуулук менен кабыл алды. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жана мусулман үммөтүнүн сабырдуулугуну булар балким алсыздык деп билди окшойт. Ан сайын эмнесини көбөйттү, жанагы мусулмандарга болгон жек көрүүсүнү, мусулмандарга болгон ошондой душмандыгын күчөйттү. Күндөрдүн биринде базарда бир окуя болот. Ал кандай окуя десе, базарда ошол майда чүйдө сатып жүргөн учурда бир аял киши келип, ошолордон соода кылып калат. Анан соода кылып калганда пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жанагы жөөттөрдүн өзүнүн кварталы болот, базарлардагы өздөрү жалаң өздөрү иштеген базар болот. Ошол жерде аял киши келип соода кылып калган учурда жанагы аял кишиден талап кылат жүзүнү чечүүсүнү. Хижапта болгондо хижабын чечүүсүн талап кылат жанагы сатуучу. Жанагы жерде аял киши көнбөй коет. Анан ошол жерде бир жөөт келет дагы аял кишинин артына, ошол жолугунун артына бир нерсе байлайт дагы, олтурган жерине коюп, мындай кылып, мындайча айтканда улап коет. Жанагы аял киши турганда эмнеси авраты ачылып калат. Авраты дегеним ошо жолугу чечилип кетип, авраты ачылып калат. Жанагы нерсени көрүп, жөөттөр ушунчалык жыргап күлгөндө жанагыны бир мусулман адам көрөт дагы ушунчалык жанагы жүрөгү чыдабастан жанагы шылдыңдаган, ошол байлаган жөөттү барат дагы өлтүрүп коет. Аны көргөн жөөттөр ошол жерде жөөттөрдүн району болгондуктан жөөттөр чогула калат дагы, ошол жерде эмне кылат? Жанагы мусулманды өлтүрүп коет. Бул ачыктан ачык тынчтык келишимин бузуу эле. Себеби тынчтык келишиминде ушундай пункттар бар эле. Биз силерге каршы кылыч көтөрбөйбүз, силер бизге каршы кылыч көтөрбөйсүңөр деп. Ал жерде мусулманды биринчиден шылдыңдады. Мындайча айтканда провокация деп коет го, провокация кылды. Мусулманды ошол нерсеге мажбурлады. Ошол кылычын көтөрүп жанагы жөөттү өлтүрүүгө мажбурлады. Мусулман өзүнөн өзү келип кылычын көтөрүп өлтүрүп койгон жок. Хача мусулмандар өлтүрүп койсо болот эле. Мусулмандардын жеринде жашап атат алар. Мусулмандар бийлик орноткон, падышасы мусулман болгон өлкөдө жашап атат. Бирок ага карабастан мусулмандар эмне сабырдуулугун көрсөтүп, ант берсе же болбосо келишим кылса, келишимине так аткарат экендигин көрсөтүп, мусулмандар эмне кылды эле? Эч нерсе кылбаганына карабастан тигилер эмне жанагы амалды кылгандан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол жерде мусулмандарды чогултат дагы, аскерий жыйын кылып, ошол жерде мусулмандарды чогултуп, анан эмне Мадинага Абу Любаба ибн Абу Мунзир деген сахабасын халиф кылып дайындап, өзү желекти Хамза ибн Абдул Мутталибке берет дагы, анан эмне ошол Кайнука районуна келип туруп, ошол жерде курчок алат. Караңыздар, илгерки заманда жашоо мындай тыгыз, бүгүнкү күндөгүдөй тыгыз эмес эле. Ар бир кавымдын өзүнүн мындай чеби болот эле, коргону болот эле. Бүгүнкү күнгө чейин кээ бир жерлерде сакталып калган, ошондой коргондордун ичинде жашашат эле. Жанагылар мусулмандардын келатканын көрүп, эмне кылат? Замат дароо жанагы чебине кирип, жашынып жатып алышат, чыкпай коет. Булар коркок эл. Бир туугандар Аллах субханаху ва таала буларды ушундай деп сыпаттаган, булар дайыма эмне дуалдардын артынан эмне кылышат деп, согушат деп. Bunun dalili bugünkü күндө көрсөңүздөр болот. Бир туугандар бир арабтын кичинекей жаш жигити бир эмнени еврейди таш менен өлтүрүп койгон, бир уруп өлтүрүп койгон. Алыстан атып. Бүгүнкү күндө еврейлердин оккупация кылган еврейлердин абалын караңыздар. Жанагы жерде ошо Фаластинде жашаган, чыныгы Фаластингеээлик кылган арабтардын жашоосун караңыздар. Экөө атышып калса эмне болот? Жанагылар таш атат, еврейлер курал менен курал колдонот. Ошол еврейлер эмне тишине чейин куралданган. Бирок ошондо дагы ошол мусулмандын бир ташы көзүмө кирип кетпесин деп көзүн дагы жаап алган. Ушунчалык деңгээлде коркок. Ушунчалык акыйкат. Бир туугандар, булардын сыпаты ошол, коркок. Буларды тарыхыны барактап көрүңүз, бир согушта утканын көргөн эмессиз. Бир туугандар, булар кор болуп, Аллах субханаху ва таала буларды пешенесине кордук жазган. Булар кор эл. Мына бүгүн эле 48-жылы ошол Фаластинди мусулмандардын жерин ээлеп, Израиль деп мамлекет түзүп, эми бүгүнкү күндө кичине көкүрөктөрүн көтөрүп жашап атат. Ушулга чейин бир туугандар Европа эли, бүт аалам буларды кордоп келген. Караңыздар, ислам келгенге чейин булар эмненин ошол Византия империясынын астында жашаган, алар кордогон.
Перс империясынын астында жашаган, алар дагы кордогон. Бир туугандар булардын ушундай кордугунан качып келип мусулмандардан башпаник табышкан. Бүгүнкү күндө мисалы Мароккодо еврейлер бар. Мол Йеменде еврейлер бар. Ошол жанагы европалыктар ушунчалык кыргын кылганда булар мусулман өлкөлөрүнө келип башпаник табышкан. Бирок тилекке каршы булар бул жакшылыкты эч качан билишпейт. Көрдүңүздөрбү, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен келишимди бузгандан кийин булардан кандай жакшылык күтсө болот? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол жерде жанагы курчоого алат дагы, өзүнүн аскерлери менен ошол чепти курчоого алып 15 күн эмне кылат? 15 күн ошол жерде тура берет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жылбай тура берет. Анан жанагылар айла жоктон, аргасыздан мусулмандарга багынып берет. Анан эмне ак желегин көтөрүп мусулмандарга адам чыгарат. Болду, биз багындык. Сен кандай чечим кабыл алсаң, эй Мухаммад, биз ошого разыбыз дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол жерде бул ошол курчоо хижранын ортосунда, Шаввал айынын ортосунда, хижранын 2-жылы Шаввал айынын ортосунда башталып, Зулкада айына чейин созулган. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жанагы жерде туруп тургула дейт, эркектерине байлап коюп коет. Анан эмне кандай чечим алуусуну толук чечимин ала электе Абдуллах ибн Убай ибн Салул келет дагы, жанагылар пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ушунчалык артынан келип эмне кылып алат? Жабышып алат. Анын коюп жиберген, алар биздин Абдуллах ибн Убай ибн Салул Хазрачтан болот. Хазрач менен келишими, тынчтык келишими бар эл болгон. Булар бизге, хазрачтарга көп жардам берген. Биз кантип туруп беребиз? Булар мындай сен кордоп атсаң, буларды өлтүрүп атсаң, биз чыдай албайбыз деп жанагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ушунчалык келип жармашып алат. Жана калса тарыхчылар ушундай деп сыпаттайт, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жакасынан кармап алып, эй Мухаммад, буларды коюп жибергин, булар биздин эмне келишимибиз менен, биздин тынчтык келишимибизде болгон адамдар деп ушунчалык эмне пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын артынан ээрчип алганда, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам макул дейт. Жанагы Абдуллах ибн Убай ибн Салул өзү исламды кабыл алганына жакын эле болгон. Себеби Бадыр согушуна утуп келгенден кийин анан исламды кабыл алганын эмне жарыялаган. Түшүнүктүбү? 1 айдын аралыгы болгон. Эми исламга жаңы келгенден кийин булар эме кылып, ошонун сунушун кабыл алып, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аларга жеңил жазаны эмне кылган, ыра көргөн. Ал жеңил жаза кандай десем, Мединени тарк кыласыңар деген. Мединеден чыгып кетесиңер. Мединенин айланасындагы еврейлер жашаган кварталдарга да барбайсыңар, алыс кетесиңер дейт. Анан ошол калганча канча жүк алып кетсеңер, алып кеткиле деген. Бирок жерлери мусулмандарга калган. Көрдүңөрбү? Ошол эле учурда курал жарактары да мусулмандарга калган. Демек мусулмандар эмне согушсуз файга ээ болду. Караңыздар, мусулмандар жанагы жерде көптөгөн Аллах субханаху ва таала аз эле убакыттын ичинде Мединеге келип отурукташкандан кийин эмне секинден эмне берип атат? Ол жолорду берип атат. Ошондой мусулмандарга секинден байлыктар келе баштады. Ошентип жанагы Бану Кайнука ээлик кылган жер, анан курал жарак бардыгын мусулмандар алат да, анан олжо кылып бөлүп алат. Караңыздар, ошондо еврейлер чыгып баратып, өзүнүн шаарынан чыгып баратып, мол эшик, өзүнүн жашаган үйлөрүнүн эшик терезелерине чейин чыгарып кетет. Ушунчалык дүйнөнү жакшы көргөн эл да. Аллах субханаху ва таала ушундай деп сыпаттаган буларды. Ушундай дүйнөнү жакшы көрөт, мушриктерден дагы катуу жакшы көрөт дейт да. Эгер аларга 1000 жыл берилсе, 1000 жыл дагы жашап жердин үстүндө эмне кылгысы келет? Ушундай жашап жүрө бергиси келет дейт. Булар айтат, биз Аллахтын эң сүйүктүү кулубуз дейт. Аллах субханаху ва таала айткыла, эгерде Аллахтын сүйүктүү кулу болсоңор, өзүңөргө өлүм тилегиле деп айткыла деп айтат Аллах таала. Жок, булар өлүмдү жаман көрөт. Себеби дүйнөнү жакшы көргөн адам өлүмдү эч качан жакшы көрбөйт бир тугандар. Бул дүйнөгө ушунчалык бар мүмкүнчүлүгүн берген адам, акыретке эч нерсе даярдабаган адам кантип ушул берген нерсесинен даярдабаган нерсесине кетүүнү каалайт? Мусулман адам, караңыз, бир данышман мусулман ушинтип айткан экен: сиз эмне үчүн өлүмдөн коркпойсуз? Эмне үчүн мындай мусулман эли, мындай таква адамдар өлүмдөн коркпойт десе, айткан экен: силер өлүмдөн коркосуңар дейт. Себеби силер бул дүйнө үчүн бардык нерсеңерди бергенсиңер, акыретиңер үчүн эч нерсе даярдаган эмессиңер дейт. Биз дейт бул дүйнө үчүн, бул убактылуунча дүйнө үчүн эч нерсе даярдабадык, бирок акыретибиз үчүн бүт нерсени курганбыз. Ошон үчүн курган жака шашылабыз дейт. Курган өзүбүз куруп даярдаган жака тезирээк барууну жакшы көрөбүз дейт. Чем бул дүйнөгө караганда деп жооп берген экен. Ошондой эле еврейлер ушунчалык дүйнөсүн жакшы көргөндүгү ошол, караңыз, өзү Шамга чейин жол тартат. Шам менен Мединенин ортосу 1 айлык жол да. 1 айлык жолго терезелердин, эшиктин не кереги бар? Ушунчалык жанагы мараз деп коет го. Мараз ушунчалык жанагы дүйнөнү катуу сүйгөн эл болот булар. Бир туугандар,
келечекте балким Аллах насип кылып еврейлер менен иш кылып калат турсаңар, көрөт турсаңар, акыйкатта бүгүнкү еврей кечеги еврейден эч айырмасы жок. Бүгүнкү күндө дагы еврей, бизде дагы ушундай эмне бар, дүйнөнү ушунчалык сүйгөндөн эмнеси еврейден дагы өтүп кетипсиң деп коет, ошол эмне акыйкат, алардын акыйкаты дүйнөнү ушунчалык жакшы көргөндүгү. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам демек ошол нерсеге ийлик кылгандан кийин тигилерди толугу менен чыгарат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнө олжо катары 3 жа, 2 жанагы зот, анан 3 дана кылыч, анан 2 дана найза эмне олжо кылып алат. Андан кийин савиq деген бир казат болот. Ал казат кандай болот? Савиq деген өзү талкан деген. Ал эмне үчүн талкан деп аталып калган десе, Меккеде Сафван ибн Умайя ошол Меккенин мушриктерини кайра башынан чогултуп мусулмандарга каршы согуш жарыялоого аракеттеп адамдарды үндөп жүргөн болот. Абу Суфиян ибн Харб болсо ушундай өзүнө назыр берет. Мен дейт, ошол мусулмандар менен барып согушуп келмейинче аялыма дагы жакындык кылбаймын, өзүм дагы жуунбаймын дейт. Караңыздар, ушундай назыр берет. Анан ошол назырыны тезирээк аткаруу үчүн 200 атчанды алат дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жашаган Медине шаарынын жанында Сайып деген жер бар, ошол жерге келип, анан эмне түнөйт да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жашаган Мединеге түнү кирип барат. Кирип барып ошол жанагы жөөттөр менен сүйлөшөт. Жөөттөр эч кандай колдобой турганын билгизгенден кийин жанагылар эмне Мединанын четиндеги Урайз деген жерге айылга барып, ошол жерде эмне кылат? Талап каракчылык ишин кылат. Талап тоноп бардыгын, анан 2 мусулманды өлтүрүп коет. Мусулмандар бул кабарды уккандан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир канча атчанды алып туруп, анан ошонун артынан кууп жөнөйт. Жанагылар мусулмандардын келатканын билет дагы, артка карап качат, Мекке жака качат. Ошондо качканда жанагы аттарында ошол жолго неме үчүн, азык кылуу үчүн, сапарда азык болуу үчүн талкандарды, ушундай нерселерди алып алган болот. Алардын бардыгын таштап, себеби канчалык жүкү оор болсо, аттын чуркоосу ошончолук кыймдашат деп туруп, жанагы талкандарын таштап качып кетет. Ошол себептен ушул казаттын аты талкан, савиq деп аталып калат. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул савиqти жанагыларды толугу менен качырып жиберет. Анан Зу Амр деген эмне казат болот. Зу Амр казатына эмне себеп болот десе, Са'лаба жана Мухариб деген урлары пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга каршы кол чогултуп атканын пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне кабарын угат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул урларга 450 атчан чогултат дагы, жанагы жерде мусулмандар 450 атчан болуп туруп, анан жанагы эмне түнү уктап аткан жеринен даярданып турганда, алар даярданып атканын билгенден кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алардан бир кадам алдын жүрөт дагы, алар мусулмандарга кол салуудан мурда алар барып туруп, мусулмандар барып туруп эмне кылып калат? Жанагыларды чабып, жанагыларды титиратып, ыдыратып, жанагыларды жок кылат. Ошо менен мусулмандар эмне ийгиликке жетет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол жерде бир топ убакыт калып кетет. Кээ бир риваяттарда 2 ай калып кетет дейт. 2 ай калып кеткендиги пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын эмнесин, жанагы өзүнүн күчүн, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мусулмандардын күчүн бүт ошол Мединенин айланасында жашаган араб деп коет, бедуиндерге билгизип коюу эле. Бедуиндер эми мындан кийин эгерде согуш жарыялай турган болсо, мусулмандар менен согушат болмосо, ойнолуп туруп эмне кадам кылыңыздар деген бир ишарат эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошентип анан эмне Мухаррам айында болот бул казат, ошентип анан кийин кайтып келет. Ошол учурда дагы бир окуя болот. Ал кандай окуя десе, Кааб ибн Ашрафтын өлтүрүлүшү. Кааб ибн Ашраф бул ошол Байну Кайнукага тиешелүү болгон бир шарапаттуу, алардын көз карашында шарапаттуу, мындай айтканда чоң бир авторитеттүү адамы болот. Эмне себептен авторитеттүү? Себеби бул соода сатыкты жүргүзгөн, ушундай күчтүү, ошол Бану Кайнука элинин күчтүү адамдарынын бирөөсү болот. Бул өзү Бану Набахандан тай урусунан болот. А бирок апасы болсо Бану Назир урусунан болот. Апасы Бану Назир урусунан болот. Ал деген апасы еврей, атасы араб болгон. Түшүнүктүбү? Метис болгон. Жанагы жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Бадыр согушунда жеңишке жеткенин укканда, ушунчалык жанагы мусулмандардын жеңишке жеткенине ишене албай, ушундай деп айтат, эгерде дейт мусулмандар уткан болсо, жердин үстү мен үчүн эмне болот? Мага ра болбойт. Мен жердин астына киргип жашаганым жакшы дейт. Бирок эмне жанагы кабар чындыгы, чын төгүнү тастыкталгандан кийин ал нерсени аткарбайт. Мындай айтканда өзүн өзү өлтүрүп албайт. Анан ан сайын жанагы мусулмандарга көрө албастыгы, жек көрүүсү ашып, бул эмне кылат? Жөөт болуусуна карабастан мушриктерге жетип барып, Меккеге жетип барып, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды жана мусулмандарды жамандай баштайт.
жамандап аларга, бул өзү акын инсан болот, ушундай жана акындыкты өздөштүргөн инсан болгондуктан шер түрүндө көптөгөн эмне пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жана мусулмандарга карата жаман шерлерди жазып, ырдап эмне акынчылыгын уланта баштайт. Анан жанагы жерде ошол немеге барганда, Меккеге барганда, Меккедеги эл сурайт, силер үчүн дейт, жөөттөр, силер ахлул китепсиңер дейт, китеп ээлерисиңер дейт. Силер үчүн мусулмандар жакшыбы, же болбосо биз жакшыбызбы дейт. Караңыз ушунчалык ыпластарды. Болбосо алардын көз карашы боюнча дагы китеп түшүрүлгөн эл жакшыраак болуш керек. Аллах Тааланын тарабынан пайгамбар келген эл жакшыраак болуш керек, пайгамбарды ээрчибеген элге караганда. Бирок эмне дейт? Аллах субхanahu ва таала бул жөнүндө ушундай деп айтат: "Алам тара илаллазина уту насиба минал китаби ю'минуна бил жибти ват тагути ва якулуна лиллазина кафару хаулай ахда миналлазина аману сабила." Сен карабайсың бей Мухаммад дейт, аларды дейт, китеп берилгендер дейт, алар ю'минуна бил жибти ват тагут дейт, сыйкырчыларга жана тагуттарга иман келтиришет дейт. Анан капырлар дейт, ким жакшы, биз жакшыбызбы же мусулмандар жакшыбы деп айтса дейт, капыр болгондор жакшыраак дейт мусулман болгондорго караганда деп айтат дейт. Караңыз ушунчалык ыплас сөздөрүнө. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ушундай жаман ырларды, жаман шерлерди токуп, ал эле эмес мусулмандардын аялына дагы намысыны төгө турган ушундай жаман шерлерди жазганда, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү жакын сахабалары менен олтуруп туруп, Каб ибн Ашрафтын сазайын ким берет дейт, ким аны өлтүрүп келет дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошондой дегенде, ан жерде жана Мухаммад ибн Маслама деген сахаба болот. Мухаммад ибн Маслама: "Эй Аллахтын элчиси, мен дейт, мага уруксат бериңиз, мен барып өлтүрүп келем" дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын буйругун аткаруу алар үчүн шарапат эле. Бирок Каб ибн Ашрафты мындай өлтүрүү жөнөкөй адам эмес эле. Ал чоң бир чепте жашаган адам эле. Ошол эле убакта анын өзүнүн желдеттери бар эле, аны короп турган желдеттери бар эле. Мындайча айтканда, анын үйүнө кирип баруу өзү бир чоң бир мүшкүл нерсе эле. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сахабалары ушундай чоң жоопкерчиликти эмне өзүнүн мойнуна алды да: "Мен уруксат бер, эй Аллахтын элчиси" деп Мухаммад ибн Маслама чыкты. "Макул" деди пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. "Бирок" деди, "Эй Аллахтын элчиси, мага уруксат бересизби" дейт. "Кичине жалган сүйлөп койсом" деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам уруксат берди. Андан кийин Мухаммад ибн Маслама, Аббад ибн Бишар, Абу Наиля, Силкан ибн Салама болуп туруп, Харис ибн Аус жана Абу Аус ибн Жабир деген сахабалар болуп, бешөө болуп эмне кылат? Ошону өлтүрүүгө келишет. Мухаммад ибн Маслама ошолордун башчысы болот. Андан кийин Мухаммад ибн Маслама Ашраф ошол Каб ибн Ашрафка барат. Каб ибн Ашрафка барып, анан эмне кылат? Каб ибн Ашрафтан карыз сурайт. Анан эмне үчүн сен карыз сурап атасың дегенде, ушул Мухаммад бизге келип, бизден ошондой зекеттерибизди алып, бизди кыйнап жиберди. Ошого сен карыз берип турсаң, биз барып ошону төлөп турат элек дейт. Анан жанагы жерде Каб ибн Ашраф айтат: "Макул, беремин" дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды жамандаганы ага чырагына май коюлат. Аябай жагып кетет дагы: "Макул, беремин" дейт. "Бирок силер күрөөгө эмне коесуңар?" дейт. "Күрөөгө аялыңарды койгула" дейт. Анан Каб ибн Ашраф акыйкатта сулуу жигит болот. Анан сулуу жигит болгондон жанагы эмне Мухаммад ибн Маслам айтат: "Сен биздин аялдарыбызды азгырасың" дейт. "Сени көрүп куюлуп жатып калбайбы" дейт. "Анда балдарыңды бер" дейт. "Балдарымды ушундай кичинекей бир арзыбаган нерсе үчүн балдарымды күрөөгө койсом, эртең чоңойгондо балдарымды сен ушундай мындай биздин тил менен айтканда бир кап, эки кап таруу үчүн же болбосо арпа үчүн күрөөгө коюлган баласың" деп шылыңдап жүрөт деп айтат. "Анда эмнени коесуң" деп Каб ибн Ашраф Мухаммад ибн Масламадан сураганда, Мухаммад ибн Маслама: "Бизде курал жарак бар" дейт. "Курал жаракты коёйлу" дейт. "Курал жаракты коёй, анан ошол карызымды кайтарган учурда сага эмне кылам, курал жарагымды бересиң" дейт. "Макул" деп келишет. Ушул күнү курал жарагымды алып келип, анан сенден ошол келишкен нерсени алып кетем деп келишет. Ошол эле учурда Абу Наиля деген сахаба болот. Бул сахаба ошол эле учурда ал Каб ибн Ашрафтын эмчектеш бир тууганы болот. Эмчектеш бир тууган болгондон Абу Наиляга ишенет. Абу Наиля дагы келип Мухаммад ибн Маслама айткан эмнени айтат, ошол сөздү айтат. Жанагы Каб ибн Ашраф ага да чырагына май куюлуп, жанагы жерде жагып, анан күрөөгө эмне коесуң дегенде, ал дагы курал жарагын коймокчу болот. Ошентип болуп туруп, жанагы бешөө Абу Наиля дагы айтат: "Менин дагы жанымда ушундай адамдар бар. Алар дагы ушундай Мухаммадты ушундай сурай бергенден бере турган эч нерсеси жок. Алар дагы ушундай айтайын десе, өзүнүн керезин, өзүнүн ушундай ичиндеги бугуну кимге айтышын билбей жүрөт. Андан көрө ошону сага алып келейин, аларга дагы карыз берип тур" деп аны дагы көндүрөт дагы. Ошентип күндөрдүн биринде ошо келишкен убакта Каб ибн Ашрафтын үйүнө жана бешөө кирип келишет. Ошондой Каб ибн Ашраф
үйлөнүп жаңы эле баш кошуп ошол аялына жакындык кылайын деп эми даярданып турган учурда кеч болуп калган болот. Анан жанагы жерде эмне үн чыгат. Анан Каб ибн Ашраф айтат, бирөө чакырып атабы дейт. Ооба, аял айтат, жанагы жаңы үйлөнгөн аял. Мен бул үндөн дейт, булардын үнүнөн кандын үнүн угуп турам дейт. Анан жанагы жерде Каб ибн Ашраф айтат, эй дейт, берешен адам дейт. Берешен адам кайсыл учурда чакырылса дагы жооп бериш керек. Эр жүрөк адам ушундай кылыш керек дейт дагы. Анан жанагы жерде чыгып барат. Чыгып барса Мухаммад ибн Маслама, жанагы Абу Найла, жана ошол калган бешөө келген болот. Анан жанагы жерде сүйлөшүп олтуруп калат дагы. Анан жүр, могул сыртка чыгып, кичине сүйлөшүп, таза абада ушундай кылып турабыз дейт да. Анан түндө ошол жерде өткөзөбүз деп. Анан сыртка алып чыгат. Сыртка алып чыгып, анан Абу Найла айтат, башың аябай сонун жет экен. Мындай атырды каерден таптың десе, жанагы ошондой эмне мактаганынан эрип кетип, ой, бул атыр бир гана менде бар. Бул атыр бүтүнүн эмнесин азгырат, бүт аялды өзүнө чакырат деп ушул сыяктуу сөздөрдү айтып, анан жанагы жерде турганда, анан Абу Найла жыттасам болобу дейт. Анан макул деп жыттайт. Анан жана Абу Найла айтат, карасаңар ушундай жыпар жут, мындай жыт акыйкатта эч жерде көргөн эмеспиз. Жыттап көрсөңөр деп баарына жыттатып көрөт. Анан дагы бир топ убакыт өтүп сүйлөшүп турган учурда жанагы жерде экинчи ирет айтат, Абу Найла, жанагы жытыңды дагы бир жыттасам болобу, аябай сонун экен дейт. Анан жанагы дагы сүйүнүп кетип, жытта дегенде жанагы башын жытта мындай жыттап туруп, анан кийин чачынан ушундай кармап туруп, Абу Найла ушундай кармап туруп, өлтүргүлө Аллахтын эмне душманын деп ушундай кармап бергенде, жанагы жерде ушундай неме болот. Ар кимиси ар жактан чабып жиберет, жада калса кээ биринин колуна чейин чабып жиберет. Бири-биринин колуна каттуу жанагы жерде эми ал дагы өлбөстүн аракетин кылат да, аракет кылат жанагы жерде. Анан Мухаммад ибн Маслама ошол өзүнүн жандагы канжарын чыгарат да, ичине бычакты сайып туруп, эмне ичек жагын нарга сүрүп туруп чыгарып жиберет. Анан жанагы жерде ушундай бир кыйкырык чыгат. Жанагы кыйкырыкта бүт ошол жердеги жашаган тургундардын баардыгы уйгонуп кетет. Ошол замат үйлөрүндө чырактар жана баштайт. Жанагы жерде ошол мусулмандардын мындай айтканда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жөнөткөн жанагы сахабалар жанагынын башын алат дагы, анан качкан бойдон жөнөйт. Качкан бойдон жөнөп, ошентип качып олтуруп, анан арасында Харис ибн Аус эмне жок экенин байкап калат. Анан Харис ибн Аус артынан чуркап келет. Себеби анын колуна жана бычак тийген, канжар тийген. Анан колу канап артта калып кеткен болот. Аны көтөрүп, анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын алдына алып келип, анан мына Аллах тааланын душманы деп туруп, эмнени жанагы Каб ибн Ашрафтын эмне башыны пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын алдына таштап салат. Бир туугандар, караңыздар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам да ушундай ишти кылганбы? Кээ бирлерибиз таң калып отурабыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай ишти кылганбы? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен тынчтык келишим бузган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын атынан ар түрдүү жаманатты кылган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды мындайча айтканда жөн эле мындай тынчтык келишим бузуп койбостон эмне кылган? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам артынан ушундай жаман ырсаптарын токуп жүргөн адам мындан артык эмнеге татыктуу эле? Өзү пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды шылдыңдаган адам, бир туугандар, тауба кылса дагы шариаттагы жазасы өлүм, бир туугандар. Өлтүрүлөт. Тауба кылса дагы өлтүрүлөт. Мисалы, кээ бир күнөөлөр бар, тауба кылса аларга эч кандай эмне жаза болбойт. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хаккыны шылдыңдап, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын үстүнөн күлгөн адамдын жазасы шариатта өлүм, бир туугандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сахабалары бул нерсени өтө жакшы билет эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ушундай баш көтөргөн адам, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын абийирине төккөн адамдын жазасы ушундай экенин билет эле. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ушундай жаман ырсаптарды токуп шылдыңдаган адамды бар күчү менен эмне өлтүрүп келүүгө алар эч качан эмне артка чегинбейт эле, даяр эле. Бул ушул далил, Мухаммад ибн Масламанын ушул жердеги далил болот. Ошол учурда караңыз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ошол жөнөткөн диверсиялык тобу эмне кылды? Бүт үммөттү тартиптештирип койду. Жанагы жерде жанагы еврейлер мындан кийин ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жөнүндө жаман сөз айтууну ошо эмне кылып калды? Тыйылып калды. Ал эле эмес, жанагы мусулмандар менен кайра мурдагы калыбына түшүп, тынчтык келишими жаңы жазылган күндө кандай болсо, куттум ошол келишимде түшүп, жанагы нерсе болбогондой, еврейлер эч кимиси өлбөгөндөй жакшы жашап калышты. Туура Мухаммад Каб ибн Ашраф алардын башчысы эле. Башчысы өлтүрүлүп кетти. Өзүнүн үйүндө өлтүрүлдү. Бул биздин тил менен айтканда мусулмандардын спецслужбасынын эң күчтүү ыкчам аракети эле. Бул нерсе менен эмнени далилдеди? Бул нерсе менен мусулмандарга каршы, айрыкча пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга каршы чыккан адамды керек болсо ушундай чептин артында турган коргондордун артында
ушундай сакчы корукчулардын артында турган адамды дагы мусулмандардын колу жетип өлтүрөт экендигин далилдеп койду. Көрдүңүздөрбү? Ушул нерсе менен бардыгын эмне тизгининен тартып койду пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын эмне эң чоң бир баатырдыгы эле. Ошол эле учурда пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын артында эрчиген сахабалардын баатырдыгы эле. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен жанагы жөөттөр эмне мурдагыдай жакшынакай жашап калышты. Хижранын 3-жылы, андан кийин эмне болот? Жанагы хижранын 3-жылы жаз келип, меккеликтер кербен чыгаруу учуру келип калат. Себеби меккеликтер кербен менен жашаган. Меккеде билебиз, бир туугандар, Меккеде эч нерсе өспөйт, дыйканчылык кыла албайт, Меккеде чарбачылык да кыла албайт. Меккенин негизги кирешеси, эгер эстесеңиздер, биз эмне деп айтканбыз? Алар ажылыгы, негизги кирешеси ошол, анан экинчи чоң киреше булагы кербен эле. Булар Йеменге кербен чыгарышат эле, ошол эле учурда Шамга дагы кербен жөнөтөт эле. Ошол менен булар эмне ошол өздөрүнүн шаарыны сактап, ошол экономикалык жагын каржылайт эле. Түшүнүктүбү? Эми караңыздар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жана мусулмандар дээрлик эмнени тосуп койду? Жанагы Шамга бара турган жолдун бардыгын тосуп койду. Толугу менен тосуп койду. Мусулмандардын колуна өттү. Бул нерсе эмне Мекке мушриктерин кооптондурат эле. Себеби алар эми кербени алып өтө албай калды. Эң акыркы алып өткөн кербени ошо Абу Суфьян эмне менен деңиздин жээги менен алып келген кербен эле. Андан кийин кербен чыгаралар. Эми булар эмне кылды? Ойлоно баштады. Мухаммад менен сахабалары биздин кербендер өтчү жолдун бардыгын бөгөп койгонун билесиңер деп Сафван ибн Умайя өздөрүнүн аттуу баштуу калган мушриктерди чогултуп ошондой кеңеш өткөздү да, ошол жерде ошондой деп сүйлөдү. Жээктин көпчүлүк урлары дейт, Мухаммад менен тынчтык келишим түзүп алды, алар биз менен тынчтык келишим түзбөйт. Алар бизди коргоого өтпөйт деди. Эмне кылса экен деген учурда ошондо эгерде жүрө берсек дейт, караңыздар, эгерде жүрө турган болсок дейт, анда эмне ачкадан өлөбүз дейт. Мекке элини ачкалык каптайт. Себеби киреше эч кайдан киреше кирбей калды дейт. Эгерде бара турган болсок, кербенибиз алдырып койсок, анда эмне кылышыбыз керек деп ойлонгондо, ошондо Асван ибн Абдул Мутталиб ушундай дейт. Эй Сауфан дейт, менде бир пикир бар дейт. Бир жол бар дейт, ал жолду дээрлик көпчүлүгү билбейт дейт. Ал деңиз бойлоп барып туруп, анан кийин Ирак жака чыгып кетебиз дейт. Анан ошол Мединени жака бел менен Ирак жак менен өтүп кетебиз дейт. Ал жолду эч ким билбейт дейт. Ошол жол менен кербен алып барсак, Шамга алыс болот. Дээрлик бүт Араб жарым аралын айланып өтөбүз. Бирок амандыкта барабыз. Ал жолду мусулмандар билбейт, ошол учурда башкалар да билбейт дейт. Караңыздар, ушундай болот. Бирок бул пикир, ушул жанагылардын планы, Мекке мушриктеринин планы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга жетип барат. Ал кандай жетип барат десе, анын жетип баруусу мындай болот. Ал убакта арак эмне арам кылына эле Салит ибн Нуъман деген мусулман, Меккедеги мусулман, Нуайм ибн Ашжаи деген мушрик менен отуруп арак ичип, шарап ичип калат. Анан ичип олтурган учурда жанагы мас болуп калып, Нуайм ибн Ашжаи бардык ошол жерде жана жыйында болгон нерсени төкпөй чачпай айтып берет. Жанагы чоң бир секрет нерсени ачып койду да. Анан аны Салит ибн Нуъман пайдаланат дагы, ошол замат пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга эмне жиберет? Чабарман жиберет дагы, чабарман пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга кабар берет. Ушунча 200 атчан чыгат, ал жерде чоң эмне кербен баратат. Ошол кербендер мынал жол менен чыгат дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол жерде жанагы кабарды алгандан кийин эле Зейд ибн Харисти 100 атчанды кош берет дагы, Зейд ибн Харисти башчылык кылат дагы, жанагы кербенге жөнөтөт. Жанагы кербен алар аннык ишенип, бекем ишенип, бизди эч ким эч жерден торбойт деген ишеним менен баратып, анан жолдо эс алып, түнү уктап жаткан жеринен эмне Зейд ибн Харис 100 атчаны менен кол салып, жанагы кербенди толугу менен алып койот. Ошол эле учурда ошол мушриктер баары, ошол жердеги жанагы кербенди алып бараткан мушриктер качып кетет. Ал эми мушриктерди жетелеп жол көрсөтүп бараткан Фурат ибн Хайян деген адам эмне болот? Мусулмандардын колуна туткунга түшүп калат. Кербенде дээрлик баасы 100 000 дирхам болгон нерселер болот. 100 000 дирхамдык буюмдар болот. Ар бир дирхамды 3 граммдан эсептегениңизде, 100 000 дирхамыңыз канча болуп калат? 300 000 грамм болуп калат, 300 000 граммың 3 тоннадан ашык деген. Түшүнүктүбү? 3 тоннадан ашык күмүш баасындагы эмне буюм жарактар болот. Жанагы жерде бул эмне болот? Курайш мушриктерине өтө чоң бир сокку болот. Бадырдан кийинки эң чоң каттуу сокку ушул сокку болот. Бадырда
тирүүлөй адамдарын өлтүргөн болсо, бул неме ушул кербенде эмне кылат, чоң эмнесинен айрылып калат, чоң кирешесинен айрылып калат. Дээрлик жанагылар эмне изоляцияда калып калат, эч кандай соода саттык жүргүзө албай калат. Эми караңыздар, мусулмандардын алдын ошол эле мушриктердин алдында эки жол калат. Эки жолдун бирөөсүн тандаш керек болот. Ал жол биринчиси, ушундай окуядан кийин мусулмандардан эми буйтап өтүү мүмкүнчүлүгү калбаптыр. Шамга өтүш үчүн сөзсүз түрдө эмне мусулмандар коргогон мусулмандардын жери аркылуу өтөбүз. Демек, ал жерден биз эмне жөнөтө албайт экенбиз. Бизде эки гана нерсе бар дейт. Биринчиси, мусулмандар менен тынчтык келишим түзүп, аларга башыбызды ийип барабыз, тынчтык келишим түзөбүз. Экинчиси, алар менен согушабыз. Жана аларды жер менен жексен кылып, такыр жок кылып, анан кайра өзүбүздүн бийлигибизди орнотобуз дагы, ошол менен мурдагы эмнебизди улантабыз дейт, мурдагы ишибизди уланта беребиз дейт. Албетте, эгерде акылдуу болсо, биринчисин кабыл алыш керек эле, биринчисин кылыш керек эле. Ошол өздөрү үчүн пайдалуу. Бирок булар жанагы текеберлиги бар кауым, жүрөгүндө текеберлиги бар кауым эмне экинчисин тандады, биринчисин тандаган жок. Экинчисин тандап, ошол себептүү эмне алар согуш жарыялады. Согушка даярдана баштады. Ал даярдыктар кандай болду? Караңыздар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан өч алуу үчүн ушунчалык жанагында жүрөгүндө күйүп жаткан отуну басуу үчүн эмне кылды? Кол топтоду. Кол топтоодо албетте ар түрдүү ыкмаларды чогултту. Себеби арабтар бардыгы эле мусулмандарга каршы согушабыз десе эле чуркап чыга турган эл эмес эле. Аларды үндөө үчүн өзүнүн эмнелерини ар түрдүү ыкмаларды колдонуп көрдү. Караңыз, бул согушка Икрима ибн Аби Жахил, Сауфан ибн Умайя, Абу Суфиян ибн Харб, Абдуллах ибн Абу Рабия ошолор жетекчилик кылып ушул адамдарды үндөй баштады. Сауфан ибн Умайя кимдин баласы? Умайя ибн Халяфтын баласы. Умайя ибн Халяфтын баласы. Икрима ибн Аби Жахил Абу Жахилдин баласы. Караңыздар, жанагы өлгөндөрдүн бардыгынын балдары же болбосо тууган уруктары ошол эмнени адамдарды козута баштады. Ошентип козутуп эмне адамдарды ар түрдүү нерселер менен ошол Мекке мушриктерини, ошол эле учурда Меккенин айланасындагы меккеликтер менен тынчтык келишими бар адамдарды согушка үндөй баштады. Аллах субханаху ва таала бул жөнүндө аларды ушундай деп сыпаттайт: «Инналлазина кафару юнфикуна амвалахум лиясудду ан сабилиллах». Капыр болгондор өздөрүнүн мал мүлкүнү Аллахтын дининен тосуу үчүн жумшайт дейт. Караңыздар, фасаюнфикуна сумма такуну алейхим хасара. Алар жумшайт дейт. Алар эртең өздөрүнө зыян болуп гана кайтат дейт. Сумма юглабун, анан ал эле эмес, алар утулат дагы дейт. Акыйкатта бир туугандар ушул жерден, ушул аяттан, ушулардын кылган ушундай кылыктарынан бир чоң пайда алсак болот. Бир туугандар, капырлар канчалык мусулмандардын динин тороону, мусулмандардын динин жоюуну каалабасын, алардын кылып аткан кылыктары, кылып аткан иштери күндү тосом деген адамдарга эле окшош. Күндү инстин баары келип туруп тособуз десе, ал күн эмне нуруну чачпай койбойт да. Күн нурун чача берет. Тоссо өзүнө гана тосушу мүмкүн мондой кылып. Бирок эмне жалпы элдерге тоса албайт да. Көрдүңүздөрбү, алар канчалык аракет кылбасын, канчалык чөнтөгүндөгү акчасын чыгарбасын Аллахтын динин тособуз деп. Алардын өздөрүнө гана зыян болот ошол нерсе. Андан башка эч нерсе эмес. Андан дагы бир пайда, бир туугандар, капырлар өзүнүн батыл дини үчүн эч нерсени аябайт. Эң ачынарлуусу ошол мусулмандар өзүнүн акыйкат динини жеткизүү үчүн кээде өздөрүнүн ушул Аллах таалам берген рызкыны аяп коюшу мүмкүн. Аллах таалам берген ошол мал мүлкүнү аяп коюшу мүмкүн. Бирок капырлар ал нерсени аябайт. Көрдүңүздөр, ушул нерсе далил. Жанагылар Курайш эли согушка чоң эмне керек? Акча керек. Согуш болуусу үчүн чоң эмне болуш керек? Артында кубат берип турган акчасы болуш керек. Булар ал акчаны кайдан тапты? 3000 аскер курап, 3000 кошунду жыйып, эмне согушка даярданып атат. Бул согушту эмне барып келгенге чейин бирок камсыздаш керек, багыш керек, ат, курал жарак, ушуга окшогон согуштун негизги куралдары менен камсыздаш керек. Бул нерсени кандай кылабыз дегенде, буну Абу Суфиян жанагы меккеликтердин жүгүн алып келгенде, 1000 төөлүк жүгүн алып келгенде, ошондо Абу Суфиян эч кимдин жүгүнү бербестен ошол жерде сактап койгон. Бул эртең мусулмандардан кайра өч алууда иштетебиз деп. Демек, ошол алып келген, ошол жердеги байлардын мүлкүн айтат, силердин атаңар, акеңер, үкеңер, жакындарыңар өлдү дейт. Эми ушул өч алуу үчүн ушул мал мүлктү силерге бербейбиз дагы, ушуну ошолорго иштетебиз дейт.
себеби Абу Суфиян ушул бул учурда эмне болуп калган эле, бий болуп калган эле. Анан Абу Суфиян ошентип жанагы товарларды, алып келген товарды, ошол кербен аркылуу алып келген товарды эч кимге бербей турат. Ошол товарды эмне кылат? Ушул согушка иштетет. Эми согушка камдануу башталды. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Меккенин ошол Мекке мушриктери Меккенин тегерегиндеги Тухама, Кинана жана Ахбаш урларына барып, аларды эмне ушул нерсеге үндөдү. Алар дагы бардыгы колунан келишинче жардамды берди. Бадыр согушунда мусулмандардан Абул Изза деген эмне туткунга түшүп калып, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кээ бир адамдарды эмне кылган эле, жөн эле коюп жиберген. Эч нерсе фидия албастан коюп жиберген. Ошолордун ичинде Абул Изза деген бар эле. Мен бул нерсеге токтолуп өткөнмүн. Ошол Абул Иззанын өзгөчөлүгү, Абул Изза акын болгон. Жанагы жерде Абу Суфиян келет дагы, сен дейт, адамдарды өзүңдүн акындыгың менен үндөп, ошондой шыктандырып, ошол согушка алып чыгып бергин дейт. Ошондо дейт, сен кайтып келгенде мен сенин чөнтөгүң толо турган, үйүң толо турган байлыкты берем. Эгер сен өлүп кала турган болсоң. Андан кийин жанагы жерде Абул Изза экинчи ирет ал пайгамбар саллаллаху уадасын берген. Эмнеде уадасын берген? Мындан кийин пайгамбар саллаллаху айткан, эч мусулмандарга каршы келбегин деп. Мусулмандарга каршы келбегин дейт. А бул болсо ошол уадасына бузуп, жанагы жерде эмне адамдарды үндөп, ошондон кийин Ухуд согушунда туткунга түшүп калат. Бул ирет пайгамбар саллаллаху кечирбейт, бул ирет эмне башын алганга буйрат. Бул ирет өлүп кайтат. Бирок ошол Меккеде учурунда адамдарды өзүнүн эмнеси менен, акындык ушундай мүмкүнчүлүгү менен адамдарды козгоп, эмне шыктандырып, согушка алып чыгат. Курайш кошунунун негизги башчылары кимдер болот? Меккеде жалпысынан 3000 аскер курайт. 3000 аскер курайт. Ошолордун башчылары ошол кошундун 3000 кошундун армиянын башчысында Абу Суфиян турат. Ал эми ошолордун атчандары болот, 200 атчан болот. 200 атчандын башына Халид ибн Абу Валид коет, Халид ибн Валидди коет. Андан кийин ага жардамчы кылып Икрима ибн Аби Жахилди коет. Чөнтүү Икрима ибн Аби Жахилди коет. Андан кийин желекти Бану Абдуддарга берет. Абдуддар деген уру болот, ошого берет. Силер эмне түшүрбөйсүңөр бул нерсени дейт. Андан кийин Меккенин кошууну жолго чыгат. Бул нерсени пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын динин кабыл алган Аббас ибн Абдул Мутталиб бардыгына көз салып турган болот. Алар ушул жолго чыгабыз дегенде Аббас ибн Абдул Мутталиб чабарман жалдайт дагы, өзүнүн колу менен катты жазып пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга жиберет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга жибергенде жанагы кат пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга жетип келет 3 күндүн ичинде. Өзү Мекке менен Мединенин ортолугу 1 жумалык жол, жөнөкөй басканда. Бирок чабармандар 3 күндө келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол учурда Куба мечитинде болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келгенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын алдында Убай ибн Кааб болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Убай ибн Каабга окутат катты. Убай ибн Кааб окуп берип, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жанагы чыккан кошундан бүт нерседен кабардар болгондо, бул нерсени эч кимге жайбай тургун дейт. Анан келет дагы Мадина шаарында өзгөчө абал киргизилет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мадина шаарына өзгөчө абал киргизип, эркектер ар кандай абалдарда куралдан ажырабай, жада калса намаздарда да курал менен намаз окуй турган болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аскерий жыйын өткөзөт ошол жерде. Ансарилер караңыздар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жада калса уктап атканда Саад ибн Муаз, Усайд ибн Худайр, Саад ибн Убада пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды коргоп жатышат. Себеби уже жанагындай өзгөчө абал киргизгенден кийин кайсыл убакта болбосун жанагы душмандар бастырып келип өлтүрүп коюш ыктымалы бар эле. Туурабы? Андан кийин жанагы душмандар келе баштайт. Келип жакындаган сайын пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аларга дагы эмне жөнөтөт? Аларды карап, көзөмөлдөп, каерге жеткенини кабарын берип турчу мусулмандарды жиберет. Анан ошол Меккенин айланасыны чептерди не күчөтөт. Ошол жерге аскерлерди коет, постторду коет биздин тил менен айтканда. Ана Абуа деген жерге жеткенде ошол Мекке мушриктери жанагы жерде Хинд ибн Утба деген аял жанагылар менен бирге келеткан болот. Эмне кылат? Жанагы жерде Абуа деген жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам апасынын кабры болот. Ошол жерде кабырды талкалап, эмне майканны чыгарайлы дейт. Ошондой пикир бергенде ошондо арабтар көнбөй коет. Жок, бул кийинки арабтарда ушундай адат болуп калбасын. Ар бир душманынын кабрын казып, тыткылап, мындайча айтканда, кабырдагы өлүп жаткан адамдарды каалагандай тыткылай турган болуп калбасын деп унабай коет. Анан жанагылар Меккеден чыккан кошуун Мединеге жакындап калганда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жогорку деңгээлдеги аскерий кеңеш чакырып, ошол жерде сахабалар менен эмне кылат? Аскерий жыйын өткөзөт. Аскерий жыйында пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн түшүн айтып берет. Түшүндө ушундай дейт: мен бир уйдун союлганын көрдүм дейт.
кылычымдын мизин дат басканын көрдүм дейт. Жана бекем бир зооттун ичине колумду салганымды көрдүм дейт. Бир уйду союлганын көрдүм дегенде өзү кийин ушундай чечмелеп берет: менин сахабаларымдан бир тобу өлөт дейт. Анан менин кылычымдын заңдап калганын көрдүм деген, менин туугандарымдан бирөөсү шейит кетет ошол жерде деп айтат. Анан мен бир зоотко колумду салганын көрдүм деген, Медине, бул Медине дейт. Медине ушундай катуу корголгон, бул жерге кире алышпайт дейт, кире албайт дейт. Ошондой кылып чечмелеп берет. Анан жанагы жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: Мединеде коргонгонубуз жакшыраак болот дейт. Себеби эркектер согушат, аялдар үстүнөн жардам берип турат. Ошол менен бизде мүмкүнчүлүк көбүрөөк утуп алганы дейт. Алар биринчиден кире албайт. Кокус кирип калса, бизде утуп алуу мүмкүнчүлүгү көбүрөөк болот дейт. Ошондой жанагы жерде Абдуллах ибн Убай ибн Кааб, Абдуллах ибн Убай ибн Салул дагы эмне кылат? Ошол пикирди колдоп, мен да ошол пикирди туура көрөм дейт. Абдуллах ибн Убай ибн Салул мунафыктардын башчысы. Бул пикирди кубаттаганынын себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын пикири үчүн кубаттаган жок, ал өзүнүн жеке жашоосун ойлоду. Эгерде мусулмандар утулуп аткан болсо, мен артка чегинип турганыма жеңилирээк болсун деп. Караңыздар, бул мунафыктар эч качан мусулмандарга жакшылык эмне тилеген эмес. Анан ошол учурда мусулмандардан кээ бирлери, айрыкча жана Бадыр согушуна катышпай калгандар: "Эй Аллахтын элчиси" дейт, "сыртта көрүшөлү, бетпе бет согушайлы" дейт. Ошондо биздин ким экенибизди билет. Өткөндө Бадыр согушуна дагы чыга албай калдык дейт. Ошондо Хамза ибн Абдул Мутталиб айтат: "Эй Аллахтын элчиси" дейт, "мен" дейт, "алар менен бетме бет чыгып, алар менен согушмайынча эмне Мединеге кирбейм" деп, ант ичемин деп, ушинтип неме кылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам да ошол жердеги жанагы айрыкча Бадыр согушуна чыкпай калгандар эмне кылат? Кыстап, анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды өзүнүн оюнан кайтып, жанагылардын оюну, пикирине эмне кабыл алуусуну көндүрөт. Анан ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Макул, анда сыртта болсо, сыртта бетме бет согушабыз, бетме бет аларга чыгабыз" дейт. Мединеде эмес, Мединенин сыртында алар менен согушабыз дейт. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне өзүнүн үстүнө эки зоот кийет, анан эмне калкандарын алып, кылычтарын алып сыртка чыккан учурда Саад ибн Муаз менен Усайд ибн Худайр экөө жанагы ансари сахабалар болот. Көпчүлүгү сыртка чыгып согушайлы деген, ошолорду жебелеп турган учур болот. Силер эмне үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын оюнан кайтартырыңар? Андай кылбашыңар керек эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан нерсе туура болот деп айтат. Анан жанагы жерде өздөрү кылганына өкүнүп, анан: "Аллахтын элчиси, биз туура эмес, ката кылып коюппуз. Өзүңүздүн пикириңизди кабыл алып, мейли кайсыл жерде согушабыз десеңиз, ошол жерде согушайлы" дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Пайгамбарлар" дейт, "соот кийип, колуна кылыч кармагандан кийин чечимин артка кайтарбайт" дейт. Анан жанагы жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол аскерлерди 3 топко бөлөт. Мухажирлер бөлүгү, анан мухажирлердин бөлүгүнүн желегини Мусаб ибн Умайрга берет. Анан ансарилерди экиге бөлөт, Хазрач жана Аус кылып. Аустун желегини Усайд ибн Худайрга тапшырат, ал эми Хазрачтыкын Хаббаб ибн Мунзирге тапшырат. Ошентип мусулмандар жалпысынан 1000 аскер курайт. 1000 аскер курап, эмне немеге ошол жерде жума намазын окушат. Караңыздар, бул жерде бир пайда менен ошол менен жыйынтыктайбыз бир туугандар. Ал кандай пайда десе, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам согушка чыгып баратып эмне кылды? Бир эмес 2 зоот кийди. Зоот деген бул темир, илгери ошол согуш учурунда кийле турган. Бүгүнкү күндө биздин тил менен айтканда буран жилет сыяктуу эмне бир ошол согуш куралдарынын бирөөсү болуп эсептелет. Ошол эле учурда колуна кылыч алды. Эми бул нерсе менен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам согушка чыкканда согуштун кийимдерин кийип, үйдө адаттагы кийим эмес, согуштун кийимдерин кийип, сиз менен бизге эмнени үлгү калтырды? Сиз менен бизге себепти карманууну үлгү калтырды. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам таваккүлү, Аллах таалама болгон таваккүлү алсыз беле? Жок, албетте. Эң каттуу Аллах таалама жакшы таваккүл кылган пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам болгон, туурабы? Ошого карабастан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам соот кийдиби? Бул бүгүнкү күндө себепти жокко чыгарып аткан адамдарга чоң бир сабак болуш керек. Себеп кереги жок, себеби жок эле эмне ушундай кылып алабыз деп. Жок бир туугандар, себептерди кармайбыз, бирок таваккүлдү Аллахка кылабыз. Бул себепти кармап, ошол себепке таянбайбыз бир туугандар. Ошол нерсенин айырмасын билейли. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмнеге таянган жок, жанагы сауытына таянган жок, болгону себепти кармады. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жүрөгү Аллахка гана таваккүл кылат эле. Бир туугандар, себепти кармаганга буйрулганбыз, жана таваккүлдү Аллахка калганга буйрулганбыз. Себепке эмес, түшүнүктүүбү? Бул нерсени ушундай нерсе менен мисал кылсак болот. Себепсиз жөн эле жашоо себепсиз болуш керек, Аллахка таваккүл кылыш керек деген адамдарга жооп беретинде ушул нерсени айтса болот. Аял менен эркек кошулбай туруп бала пайда болушу мүмкүнбү? Туурабы? Болбойт, туурабы? Бул себеп. Эми кошулгандардын бардыгы балалуу болуп атабы? Жок, албетте. Демек, натыйжаны берүү Аллах тааламдан экен.
демек биз себепти аткарабыз. Балалуу болуш үчүн эмне үйлөнбөй үйдө жатып потолокко түпүрүп коюп жата бербейбиз да. Балалуу болом деп, туурабы? Үйлөнүп Аллахка таваккулум күчтүү, мен потолокко калсам түпүрүп койсом бала болуп калат деп биз ахли сүнна вал жамаат айтпайбыз. Биз себебин аткарабыз. Себеби эмне? Жакшынакай солиха кызга үйлөнөбүз, шарият көрсөткөн негизде үйлөнөбүз. Андан кийин шариаттын негизинде жашоо турмушубузду улантабыз, жакындык кылабыз. Ал эми натыйжа ошол жакындык кылганда себепке таянбайбыз. Мен кошулдум, сөзсүз балалуу болуш керек деп айтпайбыз. Кошулгандардын канчасы балалуу болбой жүрөт, туурабы? Демек, бул жагы натыйжасы Аллахтан. Аллахка таваккул кылабыз. Чүнктүбү? Бул нерсе менен айта турганыбыз пайгамбар саллаллаху алейхи себептерди аткарган, бирок таваккулу Аллах таалама болгон. Ушу менен иншалла жыйынтыктайбыз. Кийинки сабакта Ухуд согушу жөнүндө сөз кылабыз. Аллаху алам. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk.